Мен азыр дагы бир теманы козгоюн деп атам. Бул кыргыз мектептеринде көбүрөөк мүнөздүү болгон ушул мына мурдагы советтик авторитардык педагогиканын саркындылары, калдыктары деп айтсам да болот да. Себеби азыркы күнгө чейин ушул кыргыз мектептеринде өзүнчө бир көйгөй болуп келатат. Себеби мен окуган учурда класста мындай эле да. Бир 5 бала бар элек, 5 баланы отличник, мыкты деп баарыбызды бөлүп койчу дагы, анан кийин бизди гана бапестейт, бизди гана кадырлайт, бизди гана колдойт да. Анан калган 20 классташыбыз булар махолор, булар тупойлор деп анан булар ошондой болуп калып калганда, анан кийин алар 10 классты бүткүчөктү ушундай эме менен келди да. Анан комплекс неполноценности. Азыркы күндө дагы ушу бизде таланттуу деп анан өтө мындай зээндүү деп 1-2-3 мүмкүн 5-6 окуучуну эле кадырлашып эле ошонун тегерегинде эле мугалимдер баардык күчүн жумшап ошолорду олимпиадага жиберип, анан ошол учурда калган балдарга ошончолук деңгээлде көңүл бурулбай калып атат деп ойлойм да мен. Себеби дегенде ар бир баланын өзүнчө булак да, ар бир баланын өзүнчө потенциалы бар. Ошону ачылыш керек да. Анан кийин ошентип эле ар бир балага жакшы жеткиликтүү көңүл бурулуп алган үчүн ачылбай калып атат да. Мисалы үчүн Финляндияда баары мыкты. 5-6 боло эмес, ал жерде баары мыкты бир класстагы окуучулардын. Бирок жетишпеген 1-2-3 бар. Аларга вот жардамды, концентрацияны ошол жака беришет да, ошол окуучуга жардам беришет. Мына урматтуу биздин Гапыр Мадаминов, сизден педагог катары мына сиз ушундай кемчиликти, ушундай өксүктү биздин кыргыз мектептеринен байкайсызбы? Ошону сурайын дегем да. Сиз өтө дагы бир туура маселени алып чыктыңыз. Сиз айткан ошо Финляндия, Прибалтика республикаларында дагы мен семинар, симпозиумдарга катышып келдим. Хельсинкиде Снелманды зыярат кылдым десем болот. Снелман билесиз да, Финляндиянын өнүгүүгө, баткактар өлкөсүнүн өнүгүүгө алып чыккан бир адамдын идеясы. Саттан соруп чыккан. Да. Андан Балтика аркылуу Прибалтика республикаларында болуп, мен айтарым, жана сиз 1-2-3-ünü гана маяк кылып, ошолорду гана мактап, анан бул олимпиаданын жеңүүчүсү, бул вундеркин деп башка деп, анан башка балдарга бир аз мындай экинчи даражалуу мамиле кылгандык, бул өкүнүчтүүсү мына бар, бул чындык да, бул бар. Эми бирок акырындап барып биз андан кетишибиз керек. Себеби жанагы мүмкүн биздин учуру келет, баалоо системабыз дагы өзгөрөт. Олимпиадалык системабыз дагы өзгөрөт. Кайсы бир даражада мына олимпиаданын жаңы түрлөрүнү киргизүүнү мен сунуштайт элем. Мисалы химия, физика, математикадан кандай олимпиада болсо, адамгерчиликтин олимпиадасында киргизүү деген да, адамдыктын олимпиадасыны киргизүү деген. Бул маселелер бар. Анан жанагы ошол үчүн дагы мына китепти жаздык, мына устаттык өнөрү деген. Мына жерде мен балдардын ар биринин өзүнчө бир жөндөмү, таланты бар. Бар болгону аны ача билген педагог керек, ата эне керек. Эч качан балдарды биринен экинчисин артык коюп, алардын көңүнү чөктүрбөйлү, баланы алдын ала сен жөндөмсүзсүң деген стереотипти катырып койбойлу деген жана эркиндик аркылуу билим берүү деген бир идеяларымды бергенмин. Мисалы үчүн биздин ошо жанагы 25 жыл эксперименттин ичинде эң хулиган, эң тентек деген балдар менен бир жакшы алардын бир кызыгуусуга байланыштырып иштегенде, ошолор кайрадан эң мыкты отличник болуп кеткенин Руслан Акун тарткан Агай фильмиде Бекжандын ролунда көрүп турасыздар. Ал Бекжан 2-3 мектепте бул шок, тентек деп жөнөткөн бала чындыгында эң күчтүү, вундеркин бала. Кээде ошол тентек балдар же болсо кайсы бир сабакка көңүл бурбаган, жетишпеген, начар деген балдар бар болгону бир көйгөй үчүн недостатка внимания дейт. Көңүл бөлүүнүн жетишпестигинен, сүйүүнүн жетишпестигинен, мээримдин жетишпестигинен болуп калышы мүмкүн да. Ошол үчүн сиздин маселеңиздин түбүдө чоң маселе турат. Биз педагогдорго инновационный технологияны эле окута бербестен, албетте ал керек, инновационный
адамгерчилик методикасыны дагы, балдарга гумандуу мамиле кылуу методикасын дагы өтө терең өздөштүрүүгө багыт беришибиз керек. Мен айтайын деген дагы жолу түшүндүрүп койгум келип атат да. Балдардын баардыгы таланттуу. Ар бир баланын өзүнчө бир таланты, өзүнчө бир шык дарамети бар да. Анан педагогтун милдети ошол баланын талантын көрө билүү, ошону керектүү багытта ачканга, өнүккөнгө жардам берүү болуп калат да. Мисалы үчүн мына мен соңку бир изилдөөлөр жөнүндө айтып кетейин. Моцарт 3 жашынан баштап, 4 жашынан баштап жанагынтип музыкант болуп жетилип, анан кийин гениалдуу композитор, гениалдуу музыкант болду деп атпайбызбы? Ушул Моцарттыкындай эле мүмкүнчүлүктү. Ооба, ушундай эле мүмкүнчүлүктү да. Мисалы үчүн Японияда эксперимент жасап көрүшүптүр. Японияда. 3 жашынан баштап бир балдардын баарын топтоп алып, ошол Моцарт тыкындай эле шарт түзүп беришкенде, ошол мектептеги балдардын дээрлик 90% көрсөткөн ошол группага. Бул эмнеден кабар берет? Бул деген керек болсо, эгерде ошол Моцарттын атасы композитор болгон, үй бүлөсү композитор үй бүлөсүнө төрөлгөн, анын тегерегинин баарында ошондой баягы музыкалык климат болгон үчүн Моцарт чыгып отурат. Эгерде мисалы үчүн ошондой шарт жагдай, ошондой климат, ошондой режим башка бир жөнөкөй эле карапайым үйлөрдөн чыккан баланын тегерегинде дагы ошондой кырдаал болсо, ал баладан дагы Моцарт өсүп чыгышы мүмкүн экен да, көрсөчү. Анан мен ушуну айтып атканым, гений болуп эч ким төрөлбөйт. Табиятынан таланттуу болуп эч ким төрөлбөйт. Ал тукумдан келбейт. Соңку изилдөөлөр ушуну көрсөтүп атат. Эгерде тукумдан тукумга келе турган болсо, Чыңгыз Айтматовдун же Шекспирдин же башканын баласы дагы ошончолук таланттуу болуш керек эле, туурабы? Демек, бул өнүгүүнүн мектебинен экен, тарбиядан экен, окутуудан экен, генийлердин өсүп чыгышы. Кандай дейсиз? Сөзүңүзгө кошумча эме кылайын. Биринчи жанагы Моцартты мисал келтирдиңиз го. Генден гана эмес, жанагы тарбиядан дегениңиз чындык үлүшү чоң бар. Бирок акыйкатты айтып кетели. Ген менен баягы тукум куучулук, ген менен тарбия шарт дал келиш керек. Эки жактан болуш керек да. Кээде генден шарт өтө жакшы болгон менен ошол эле учурда эгерде анын мындай бир гениде кайсы бир даражада таланттуулук болбосо, бул деле бир аз татаал болуп калат да. Бул экөө дал келиш керек. Бул менен буга точка коелу. Эми тарбия боюнча айтып калдыңыз. Анан жанагы ошо сиз айткан Моцарттын атасындай шартты түзүп, таланттуу балдардын талантын өстүрүүгө көңүл бөлүү үчүн да биз энелердин мектебин ачтык. Үй бүлөдө шарт түзсүн. Көбүнчө айтып атат да, ата энелерди окутуштун эмне кереги бар деп. Аябай керек. Бала тарбиясы керек болсо өзүнчө илим, өзүнчө искусство, ага өтө бүтүндөй бир окуш керек. Ошо жана сиз айткан Финляндияда, ошо жанагы айткан Японияда мен аларды ошо иликтеп, үйрөнүп, анан кээ бирин барып көрдүм. Ал жерде энелер окуйт да. Эне болуш үчүн окуйт. Эне болгондон кийин окуйт бала тарбиясы жөнүндө. Баланы тарбиялоонун дидактикасы, методикасы, педагогикасы, психологиясы. Анын акырында тарбия маселесине алып кеттиңиз. Мына тарбия өтө чоң маселе, ошол үчүн мына 2-3 күн болду жаңы китебим чыкты. Тарбиянын баалуулугу деген. Тарбиянын баалуулугу бул өтө чоң маселе. Биз азыр интеллект, билимге өтө көңүл бөлүп жатабыз, бирок билим деген, интеллект деген, тарбия деген чоң гүлдүн бир гана бөлүкчөсү да. Ошол үчүн мына тарбия, кимдин сөзү бар, Достоевский кимдин сөзү бар го, красота спасет мир деген. Мен айтар элем ошону өзгөртүп, тарбия дүйнөнү сактайт. Тарбия дүйнөнү сактайт, тарбия адамзатты сактайт. Мына ошого мен бир убакта 10го кайрылып, 10 жыл илгери кайрылып айтмакчы болдум. Келиңиздер, тарбиялангандыктын 10 жылдык, 100 жылдыгын жарыялайлы, ошондо мүмкүн жер жүзүндө согуштар токтойт. Ошондо адамдар бири-бириге агрессиясы токтойт дегендей маселе. Бул чоң көйгөй, мына ушуну алып чыгуубуз керек деген маселе.